Куудул Абдылда Иманкулов Адахан Мадумаровго Турсунбай Бакир уулун чакыргандан көрө мени чакырбайт белеңиз, эки эсе көп добуш бермекмин. Бүтүн Кыргызстан партиясынын Токтогул районунда өтүп жаткан шайлоочулар менен жолугушуусуна Куудул Абдылда Иманкулов келип катышып сөз сүйлөдү. Интернеттен көрдүм. Сиз Турсунбай Бакир уулун партияга өзүм чакырдым эле дедиңиз. Сиз эмнеге Турсунбай Бакир уулун чакырасыз? Анын же акчасы болбосо, же электораты болбосо, Турсунбай Бакир уулун чакыргандан көрө мени чакырбайт белеңиз. Рахман менен Турсунбай Бакир уулу Кара Суудан энтелеп алган добушуна караганда, мен Токтогулдан эки эсе көп добуш алып бермекмин. Мен могу жерде туугандардан жалынып добуш сурабай эле коркутуп добуш алмакмын. Жасап берген тамагын жебей коркутуп жатып добуш алмакмын деп Адахан Мадумаровго кайрылып элди күлдүрдү. Жони Талайбеков: Ассалому алейкум достор. Теле дебат абдан жакшы өттү дегенден алысмын. Себеп Адахан Мадумаровдон башка бир да партиянын лидерлери келе алышкан жок. Айоо сезими менен эч кимисине суроосу жок экенин Адахан Кимсанбаевич ачык эле айтты. Ага болбой атырылып алган жаш жигиттеге туура болгон жок. Биз Мадумаров сыяктуу мыкты саясатчыларга каяша айтканыбыз үчүн сыймыктанбай, ошол киши менен жанаша туруп, келечекте талкуу кылганыбызга сыймыктаныш керекпиз. Эгерде партиялардын лидерлери келгенде киргизе турган жерлерине киргизип коймок, жөн гана айоо сезими менен аяп турмак эмес. Теле дебаттан качып келбей койгондордон чечим чыгарып, Адахан Мадумаровдун саясаттагы ордун деңгээлин билсек болот. Тигилердин да ким экенин теле дебатка келбей койгонуна билсек болот. Башка партияларды колдоп жүргөндөр ойлонгула. Силер арткан ишенимди актоо үчүн да теле дебаттан качпай келишин талап кылгыла. Акчасына ишенип, мыйзам дегенди уруп ойнобой калган партиялардын лидерлери сөзсүз келиши керек. Элда талап кылып, болбосо колдоодон баш тартуу керек. Сооронбай Жээнбеков кезинде качып келбесе да, ак батасын алган партиялардын лидерлери келсин, чыныгы лидер болсо, болбосо элдин тагдыры менен ойнобосун. 6 миллион адамдын тагдыры үчүн жоопкерчиликти моюнга алуу энесинин оюну эмес деп жазат Жони Талайбеков. Эмне үчүн шайлоочулар көз карандысыз жана оппозициялык партияларга добуш бериши керек? Оппозициясы жок парламент бул парламент эмес. Буга 6-чакырылыш далил. Парламенттеги чыныгы оппозицияга гана парламентте көз карандысыз жана натыйжалуу кылат. Демек биздин негизги саясий көйгөйлөрүбүздүн бири парламентте саясий атаандаштыктын жоктугу. Бийлик добуштарды сатып алуу аркылуу административдик ресурс, форма 2 аркылуу шайлоодогу бурмалоолор менен ар дайым өкмөттү колдогон партияларга орун алат. Өкмөттү колдогон партиялар, депутаттар акыркы 30 жыл аралыгында көпчүлүктүү парламенттен 100% орундарды ээлеп келишкен. Парламентте бийлик колдогон депутаттардын өтүшү бир көйгөй болгон эмес. Алар ар дайым көп. Бирок бизде ар дайым парламентте чыныгы күчтүү оппозиция жок болгондугу бул эң биринчи көйгөй болуп келген. Парламентте жок дегенде 40% оппозиция болуш керек. Ал эми азыркы саясий жана социалдык экономикалык кырдаалда оппозициянын мааниси чоң. Демек, өлкөнүн келечегин ойлогон жарандар добуш берип, көз карандысыз жана оппозициялык партияларды колдошу керек. Булак за Жээнбекова Facebook. Эт көмүр, дары-дармек кымбаттады. Өкмөт кай жакты карап олтурат? Акыркы күндөрү азык-түлүк жана күндө керектелүүчү буюм тайымдарга болгон баа жогорулап кетти. Муну эмнеден көрүп атасыз? Биздин өкмөт мындай учурда чара көрбөстөн унчукпай олтура береби? Азамат Болгонбаев, акын. Азыр күз мезгили болуп, жашылча жемиштер, эт азыгы экспортко көп чыгып, ошол эле учурда бизге кирип аткан импорт товарлары кымбат келгенине байланыштуу баа кескин жогорулап кетти го. Албетте, экспортко чыгып жаткан товарлардын баасы жогору болгону жакшы. Мындан дыйкандар, фермерлер, мал чарбачылыгында алектенгендер бир аз да болсо абалын оңдоп алганга шарт түзүлүүдө. Бирок аны менен кошо биздин ички товардын баасынын өсүшү биздин экономикалык абалга жакшы таасирин берип атат деп айтуу кыйын. Тилекке каршы, тийиштүү органдар бааны көзөмөл кыла албайт экен, мүмкүнчүлүгү жетпейт. Ички тышкы бааны өзүбүздүн абалга жараша көзөмөл кылса жакшы болмок. Бирок өкмөт буга чейин пандемия, андан кийин шайлоо менен алек болуп, бул тарапты тейлөөгө шаасы жетпеди. Анткени Айыл чарба министрлиги дыйкандар канча продукция өндүргөнү тууралуу мониторинг жүргүзө албайт. Экономикалык жактан координация болуш керек. Ички рынокты камсыз кылгандан кийин экспорт жөнөтүшүбүз керек. Ал эми импортту өкмөт эл аралык алака менен арзаныраак жана сапаттуу камсыздашы керек эле. Жумагүл Барктабасова, журналист. Акыркы кезде азык-түлүктөрдүн баасы кескин көтөрүлүп кетти. Өзгөчө жашылча жемиш жана эт азыктары
Аталган азыктар четке кетип жаткан үчүн кымбат болууда дегенге ишенип, элеттиктердин чөнтөгү толгонуна кубаналы десек, айылдагылар деле малдын баасы сатканга арзан, эт кымбат деп нааразы. Демек, бул жерде ортомчулар эле пайда көрүп жатышат го. Ал эми жашылча жемиштин баасы чындап эле былтыркыдан кымбатыраак болуп, дыйкандардын акыбети кайтууда. Бул жерде кыйналган шаардык интеллигенция, мугалимдер, дарыгерлер жана башкалар деги эле биздин өлкөдүн азык-түлүк, жер-жемишти четке чыгарууну уюштуруу, карапайым элге туруктуу бааны камсыз кылуу боюнча өкмөт тарабынан эч кандай аракет жок болуп келет. Ошол четке ташып жаткан ортомчулардын өздөрү ушул иштерди өкмөт уюштурса, логистикалык борборлорду салбаса да, жок дегенде бош жаткан объектилерди уюштуруп берсе, деп айтканын көп уктук. Бул жагынан өкмөт чабалдыгын көрсөтүп келүүдө. Токтогул Какчекеев, саясат талдоочу. Бир гана азык-түлүктөр эмес, дары-дармек, бардык тейлөө кызматтарынан өйдө баалары көтөрүлүүдө. Эми тамак аш боюнча бизде өкмөттө буларды көзөмөлгө алган министрликтер бар. 6 ай бою карантинде болуп, экономика, каржы, саламаттыкты сактоо, өзгөчө кырдаалдар министрликтери мындай жагдайга запастарды даярдап, жолун издеген эмес. Алдын ала прогноз кылып, каатчылыкка карата түшүнүктөрдү ар бир министрлик иштеп чыгуусу кажет эле. Ошол эле кошуналарыбыз Өзбекстан, Казакстан, Россиядагыдай пландаштыруу жана алдыны көрө билүү жагынан биздин өкмөттүн чабалдыгы ачык айкын байкалып атат. Алар өз убагында экономикалык каатчылыкты, ошол эле баанын көтөрүлүү жагын илгиртпей өз ордуларына коюп койду. А биздин өкмөт мындайга эч бир даярдыгы жок экен. Анын кесепетинен биздеги тамак аш продукцияларына, азык-түлүккө болгон баа кескин көтөрүлүп баратат. Себеби биздин экономика кошуна өлкөлөрдүкү менен тыгыз байланышта болуп атпайбы? Сурат Жылкычиев, Булак Азия Ньюс гезити. Мекенчил Шамалдуу Сайда. Ташиев добуш сатуу жана сатып алуу кылмыш. 2000 сом алам деп 200 000 төлөп калбагыла. Мекенчил саясий партиясы Шамалдуу Сай шаарына барды. Добуш сатууга ортомчу болгондор көз боёмчулар. Бул тууралуу Мекенчил саясий партиясынын лидери Камчыбек Ташиев Шамалдуу Сай шаарынын шайлоочулары менен жолугушууда билдирди. Ортомчу болуп жаткандар анык көз боёмчулар. Силердин паспорттук маалыматтарыңарды алып, кизмет түзөт да мына ушунча адам силерге добуш бермей болду деп чоңуна барат. Андан ар бир добуш үчүн 3000 сомдон алып, силерге 1000 сом берет да калганы чөнтөгүндө калат. Анан муну көз боёмчу дебегенде ким дейбиз? Ал эми коррупционер өзү мага окшоп силердин алдыңарга келип сүйлөбөйт. Үйүндө чалкалап жатып, өзүңөрдүн эле ортомчу болуп жаткан балаңарга баштыктап акча карматып, бар, Шамалдуу Сайды сатып кел деп коет. Ушуну билип туруп кантип добуш сатып, өзүбүздүн келечегибизди талкалайбыз. Мыйзам боюнча добуш сатуу жана сатып алуу кылмыш. Бир добуш сатып алам деген адам 2 жылга чейин эркинен ажыратылышы мүмкүн. Бир добуш сатам деген адам 200 000 сомго чейин айып пул төлөйт. 2000 сом алам деп 200 000 айып пул төлөп калбагыла, деди Камчыбек Ташиев. Булак саясатчы KG. Ыдырыс Исаков. Кыргыз тилинин күнүн белгилеп бүттүк. Эми ушул күн, бул күндүн аки-чүкүсү тууралуу 2 ооз сөз айткым келет. Биринчиден, Кыргызстан жыл сайын 500-600 адамга кыргыз жарандыгын берет. Мына ошол жарандык берүүнүн шарттарынын бири кыргыз тилин билүүсү. Бирок бул шарт формалдуулукка айланган. Жаңы жарандардан тил боюнча экзаменди ким, кандай шартта алуусу керектиги так чечилген эмес. Бул жагдай тилибизге карата кастык. Экинчиден, саясаттын айынан элди түндүк түштүк, анжыяндык, аркалык кылып бөлүп туруп, кесепетин тилге да тийгизип атабыз. Мунун айынан ичкилик кыргыздардын азырда колдонуп жүргөн сөздөрү өзүнөн өзү архаизмге айланып баратат. Ошол өзүбүздө бар сөздөрдү чанып, анан ордуна жасалма сөз ойлоп тапканга далбастаган келесоолукка жеттик. Анын, вынын, кынын, гынын, жумшак тыбыштардын туюнта турган тамгаларды кабыл алууга шашпай олтурабыз. Ал арада өзүбүздүн эле улутташыбыз Орусияда олтуруп, Кыргызстанды Орусияга кошуш керек деген чакырыгын айтып олтурат. Кыргызды келе соосуңар деп ачуу үстүндө сөгүнүп койгон бир кызды 3 жылга кесип, анан бүт мамлекетти орустун алдына салып берүүгө чакырган адамга деп ооз ачканга жарабай олтурабыз. Кыскасы ушундай. Баягы Орусияда патриот өңдөнүп, кыздарды жылаңачтагандар, мыркчоро атанып, өлкөдө ар кимдин төшөгүн аңдыгандан башкага алы жетпегендер мындайда ың-жыңсыз жатышат.
негизи баарын экономика чечет эле. Экономика акыл эстүү саясатка таянат да. Китеп акчага басылат, жазуучуга да нан керек. Алуучунун акчасы нандан ашса анан китеп сатып алат. Тилди китеп сактайт эле. Анан акырында саясатчылар тууралуу. Аларда саясий ушактан бери болуп, көргөн билгенин эне тилинде жакшылап саймедирип, мемуарларды жаза берсе болмок. Ошол да өлкөгө кызмат кылганы болмок эле. Ыдырыс Исаков.